Бириккен Араб Эмираттары Казакстандын негизги өнөктөштөрүнүн бири. Өткөн жылы өз ара товар жууртуу болжол менен $257,5 миллион түздү. 2005-2023 жылдар аралыгында Перс булуңунан экономикага $4 миллиард 100 миллион түз инвестиция тартылган. Азыр өлкөдө 442 биргелешкен ишкана бар. Тараптар биргеликте $6,5 миллиард долбоорлорду ишке ашырууда. Алардын бири Жамбыл облусунда Шамал станциясынын курулушу. Объекттин кубаттуулугу 1 гигаватт. Дагы 600 мегаватт топтоо мүмкүнчүлүгү бар. Бекитилген жол картасына ылайык жаңы станция 2029 жылы ишке кириши керек. Инвестициялык климаттык ахуал. Биздин инвестициялык климат жакшы деңгээлде болгондуктан Казакстанда стратегиялык маанилүү долбоорду ишке ашыруу чечими кабыл алынды. 2024 жылдын 7 айында Азербайжанда өткөн КОП конференциясында Казакстандын энергетика министрлиги долбоорду ишке ашыруу боюнча Масдар компаниясы менен инвестициялык келишимге кол койду. Бул долбоордун конкреттүү талаптары бекитилгенин билдирет. Башкача айтканда, инвесторлор Шамал өлчөө иштери аяктагандан кийин курулуш иштерине кирише алышат. Азыр инвесторлор ары карай курулуш жумуштарына желди өлчөө процесстери бүткөндөн кийин киреше алатын болот.